Биз ошол биоток менен көбүнчөсүн дарылап келатабыз көп жылдан бери. Чын эле кантип эле мына ушул колдун нуру менен мына ушул биоток менен кантип эле айыгып кетели дейт. Анан бир айдан келди бала кадимкидей басып берет. 2 жашта бала. Пациенттердин өзүлөрүнүн ишеничи бизге аябай жардам берет. Ушунча ишенич менен ниет менен келсе тез сакайт. Баарыңыздарга жагымдуу ысык саламдар болсун. Усубалиева подкаст YouTube каналында бүгүн дагы сиздерге абдан керектүү подкаст болот деген ишеним бар. Бүгүн бизде конокто биоэнергетик, ошондой эле тамырчы Табылды Кыдырмышев бизде конокто. Саламатсызбы Табылды мырза? Кош келипсиз. Биоэнергетик деп сизди тааныштырбадыкпы? Алгач балким мына ушул сөз кулагына жаңы тааныш угулуп аткан замандаштарыбыз болушу мүмкүн. Биоэнергетик деген эмне? Ушуга токтолуп өтпөйлүбү? Саламатсыздар. Көбүнчөсү азыркы жаштарда көбү биле бербейт. Биоэнергетик бул жараткан Алланын бергенин касиети. Бизде колдо нур болот, биоток. Биз ошол биоток менен көбүнчөсүн дарылап келатабыз көп жылдан бери. Бул биоток бул жараткан Алладан берилген касиет. Биз бул касиет менен ошо келип аткан адамдарды эң биринчиден тамырын кармап, оорусуна туура так диагноз коюп алып, ошол массаж жолу менен дарылайбыз. Анткени бул Кудайдын берген касиет, биоэнергия. Биз жана келген көпчүлүктөрдү айтышат, силер кандай дарылайсыңар, чөп дары бересиңерби, же укол саясыңар дейт. Жок, биз эч кандай чөп дары да бербейбиз, жөнөкөй дары да бербейбиз. Демек агай, мына ушул колдун жардамы менен эле энергия аркылуу эле ошол ооруга шыпа болот. Жараткан Алланын амри менен ошо оорулуу пенделерге шифа болот. Мисалы, кайсы ооруларга? Бизге көбүнчөсү азыр көп болуп атат куяң оорусу. Медицина радикулит айтылат. Экинчиден артрит. Артрит бул муун оорулары. Бул эки оору тең медицинада дарыланыш кыйыныраак. Анткени медицина буларга болгон диклофеназ айлат. Горячий укол. А биз жараткан амри менен ошону адамга бул суук тийгени болот бул оорунун көбүнчөсү. Биз ошо жараткан Алланын амри менен ошо келип аткан пациенттерди акыбалын көрүп, ошол колдогу нурду биотокто өткөзүп, ошол денеде сууктун баарын алып чыгабыз. Ошондо кадимкидей жеңилдик болот. Анткени биздин ата-бабадан келе аткан сөз бар, куяңды үзөт деп коет. Биз ошол массаж жолу менен ошол биотокто өткөзүп, билгизбей акырындык менен үзүп кетиребиз. Анан жанагы нерв оорулары көп келет, панический атака болуп, нерв мунун баары жашоодон жанагы көбүнчөсү кыйынчылык тарткан, көбүнчө переживать эткендерден көбүрөөк болот. Ошолор келишет, түнкүсүн уктабай калдык, кыйналып атабыз. Кээде колдорду калтырак басып, ошондойлор келет. Бул дагы ушул массаж жолу менен ушул биоток өткөзүп, кадимкидей дарылайбыз. Анткени мындай да. Сизге түшүнбөй эле келип калышабы кээ бирөө? Чын эле кантип эле мына ушул колдун нуру менен, мына ушул биоток менен кантип эле айыгып кетели деп келгендер барбы? Андайлар көп, андайлар өтө көп. Кандай эле кол менен кармаса айыгып кетет, кандай эле биз эмне үчүн кармасак айыкпайт дегендер толтура. Андайлар келет. Мен айтарым, бул жараткан Алланын берген касиети. Жараткан Аллахым ушул берилген касиеттин өзүнүн адамдын жашына, карысына карабайт, аял эркегине карабайт. Ошол жараткан Аллахтын өзүнүн сыноосу бар. Эгерде адам пендеси ошол сыноосунан өткөндө, жараткан Аллахым ошол касиетти берет. Касиет бергенде кадимкидей аян берилет. Элиң үчүн кызмат кыласың деп. Элиң үчүн. Анткени көбүнчөсү ушул касиети барлар көбүнчөсүн жанагындай сыртка чыгып кетишет, тиг болуп кетишет. Бир четте ошон үчүн бизге ошо берилгенде аян берилген. Эл журтуңа иштейсиң деп. Бизге да убакыт болгон. Бир убакта бизге 2013-жылы казактар келген. Алматы Азырайтын центри ачылды, байке бизге иштеп бериңиз деген. Бизге сиздей адамдар керек, бизге табыпчы, сыныгчылар, тамырчылар керек деген. Канча болду агай ушул жолго түшкөнүңүзгө жалпысына? Ушул жолго түшкөнүзгө 25 жыл болуп баратат. Ушул акка моюн сунгандыбызга биз жаш кезде кабыл алдык. Ушул жараткан Алланын амрин. Башында биз дагы жаштыкка салып, көбүнчө ишене бербей кантип болот, өзү дагы башында ишене албай жүрүп, бирок өзү кыйналдык. Акырынан жараткан Аллахымдын берген касиетин кабыл алып, эл үчүн кызмат кылып келдибиз. Мына ушул табыпчы өзүңүз айткандай, мына ушул жолдор менен баягы ооруга шыпа берип, даба бергендерди көз ачыктар деп дагы көбүбүз түшүнүп алат да. Муну мойнубузга алышыбыз керек. Анан сизди дагы мына ушул көз ачыктарга алмаштырып, же болбосо көзүңүз ачыкпы эмне болуп атат деген суроолорду беришеби? Мындайлар көп болуп атат. Бизде алмаштырып алат. Мисалы, көз ачык менен тамырчы асман менен жердей. Көз ачык бул мурда айтымчы деп коет. Булар только айтат.
Биз тамыр кармап жараткан Алланын берген касиетимен ошол эмне аян берилсе ошону айтып ошону менен дарылайбыз. Бизде эч кандай көз ачыктык жок. Демек, ооруну тамыр аркылуу билип алып, андан кийин массаждын, колдун энергиясы аркылуу дарылайсыз. Ошондо эки ооруну айттыңыз, андан сырткары да кайсыл оорулар сизден жардам алса болот? Бизден мына ушундай көп келет. Мисалы көбүнчөсү медицинадан ай калбай калдык, кыйналып атабыз деп. Бул мындай да, адамдын эң биринчи жан дүйнөсү жабыркайт. Оорун эмес, адам жан дүйнөсүн жабыркаш керек. Жан дүйнө жабыркаганда аны медицина дарылай албайт. Ошон үчүн бизге келгенде тамырын кармап көрүп, ошол адамдарга тамырын кармап, кээ бирөөнө дем салып, 3 күн дем салганда кадимкидей эс алып серигип калган. Жан дүйнө эмнеден жабыркайт агай? Жан дүйнө азыркы заманда өзүңөр көрүп атасың, бүт баары жанагы компьютерге өтүп кетти, баары сотко өтүп кетти. Мындайча айтканда, көбүнчөсүнүн азыр жаштардын кээ бирөөндө мындай намаз окуу, зикир чалуу деген жок койсо, анан азыр өзүңөр көрүп атасың, жашоо үчүн күрөш болуп эле баары чуркап жүрүп эле ошо көбүнчөсү жабыркап калып атат. Жашоодон көбүнчөсү көтөрө албай кетип атат, жашоонун сыноосун. Ошого алдыргандар көп болот. Ошон үчүн бизге келгенде ошо эң биринчи тамырын кармап көрүп айтабыз. Анан бизге ушу куяңдан, муун оорусунан, артриттен баспай калгандар көп келет. Кичинекей наристер келет баспай калганы. Булар көбүнчө ДЦП деп келип атышат. Эми булардын ДЦП деген ичинен көп эмелер бар. Ушундай баягы биздин көрүүчүлөрүбүзгө айта кетпейсизби, мына ушундай оор сыноо менен келип, сизден жакшы болуп кеткендер бар да. Мындай эсиңизде калган окуя барбы? Бул мына өткөндө келди, бир 2 жашта баланы алып келди, баспайт экен. ДЦП деп чыгарыптыр, бирок бала өзү кичинесинде жыгып алышкан экен, бирок эч ким айткан эмес экен. Баланын башында гематома бар экен. Ошол гематома менен келди. Бунун негизи гематома образный деп эмеден чыгарыптыр диагнозун. Тиги аты эле мага гематома бар деген. Мен айткам, гематома балада жок. Ошол бала жыгылганда башына ошол удар болуп, ошол жеринен жанагындай кан уюп калып, ошо нерв тамырын кыскан экен. Мага болгону 4 күнгө келдим, ошо башы менен ушул буттарын полный массаж кылдым эле. Андан 10 күн деп айткам. 4 күнгө алып кетти. Андан 1 айдан келди, бала кадимкидей басып жүрөт. 2 жашта бала. Мына басып жүрөт кадимкидей. Апасы аябай сүйүнүп, биз ойлогонбуз дейт баспай калат го. Гематома дегенде булар коркушуптур, баштан кан тамыр кысып салса баспай калат деп айтышкан экен. Жок, жаратканын амалы менен басып кетти. Андан мына бизде көп жыл болуп калды. Токмоктон да бир бала келди эле, 7 жашында баспай калыптыр. Өзү 15ке чыккан. 15ке чыгып калыптыр, 7 жыл болуптур, коляскада отуруп калган. Мунун башында киста, өзү ДЦП деп чыгарышкан экен. Анан алып келгенде жөргүлөсөм да жөргүлөй албайт, жыгылып чалынып колуна. Ошол баланы болгону 10 күн массаж кылдык, 1 ай ЛФК кылдырдык, гимнастикалар жасаттык. Жараткан амири менен 2 күн балдак басты, андан чуркап кетти. Кудайга шүгүр. Анан Токмоктон да бир бала келди. Өзү ушул больницада жатып, бир оору менен. Ошондо доктордон баспай жатышың керек деп бутун баары катып калган экен. Бала ошо 4 жылдан бери баспай калып, ошо кыйналган экен. Ошондо өзүнүн жаратканга жалбыраган үнү эми адам жаны чыдап тура албайт. Ошо айткан экен, мен Кудайым берип баспасам үйгө турбайт элем деп. Ушул жараткан амири менен ошо келген буттарын түздөдүк, балдакка туруп басып кетти. Кудайга шүгүр. Эбиптен себеп болуп сиз. Эбиптен себеп. Негизи бул жерден ооруга ошо келип аткан пациенттердин өзүлөрүнүн ишеничи бизге аябай жардам берет. Ушунча ишенич менен, ниет менен келсе тез сакаят. Бизге келет дагы 3 күн көрүнөт, 2 күн көрүнөт. Мен айтам, бул оору 3-4 күн побочный берилет. Эгерде чыдасаңар ооруну жеңдик, чыдабасаң кечирип койгула. Оору бизди жеңип кетет дейм. Анан эле азыркы жаштар өзүлөрү көтөрүм жок болуп 2-3 күн ооруса качып кетип атат. Мына өткөндө Казакстандан бир байке келди, Мурат байке. Келип, аныкы артрит экен. Артрит. Эми бул ооруну дейт, душманга каалабаган оору экен дейт. Медицинага бардым дейт, шифа болгон жок дейт. Анан мен массаж кылганда 4-5 күн келген аябай чыдатпай чыкты. Могу тизе, муундары аябай ысып, температура кылып. Анан айтты, мен чыдабай калдым деди. Анан айттым, байкеси, 1 күн чыдасаңыз ооруну жеңебиз. Эгерде чыдабасаңыз кечирип коюңуз, ооруга алдырабыз дедик. Анан эле эми өзү улуучу умрага барган киши экен, жараткан жалбарып келди. 2 күндөн кийин оору кадимкидей жеңилдеп, ооруну жеңди. Кудайга шүгүр, колуман чыгарып бердим. Баягы муундар, колдор жакшы иштебей калып, машина айдай албай, ушу рулду жатып ал айдайм дейт.
колдорум жакшы мындай күч кубат бербейт дейт. Анан ошо жатып алып айдайм дейт. Келди 8-чи күн дегенде оорудан кутулдук. Оорумдан кутулдук. 2 күндөн кадимкидей жеңилдеп өзү сергип кетти да. Ошондо айтып атпайбы? Дагы 1-2 күн калганда дейт. Мен ошо келип койгондо оорудан айыкпай мен ооруну алдырбайм экенмин дейт. Мына Кудайга шүгүр. Анткени көбүнчөсү келет. Куяңды көбүнчөсү ойлойт 1-2 күн айыгат деп. Жок, куяң деген бул медицинада айыкпайт, дарылай албайт. Анткени айтып атпаймынбы? Медицина айыкпайт деп чыгарып берип коюшат, Диклофеnak сайып берет, болду. Андан кийин алар кабыл албайт. Потому что диклофеnak сайгандан кийин башка укол саюуга болбойт. Уже бул акыркы стадия укол. Анан ошолор келет, анан айтам, 3 күн, 4 күн побочный берет, чыдасаңар, Кудай берди. Ооруну жеңесиңер. Жок, чыдабасаңар, кечирип койлу дейм. Бир жолу бир Азамат деген жигит келди, ошо сентябрь, мындан 2 жыл мурун, сентябрда дейт, тиошого кар жаап салып дейт. Жеңил желпи жүрүп, машиналар баягы эми сентябрь болсо баары резина, летний резина менен жүрүшөт. Анан ошо машина баарын түкчүкөм дейт. Анан аябай тертеп туруп эле дейт. Отура калгам жерге дейт. Ошондо седалищный нерв жамбаш жактан бутка чейин зыркырай чыккөн дейт. Анан эле этер албай эле эртең менен үйгө келип жатсам ошо бутум кадимкидей дейт. Тырышып тартылып баса албай калыптырмын дейт. Анан ошол жигит келди. Келгенде мага келгенде уже көтөрүп келишти. Уже баспай калыптыр. 3 күн ичинде эле баспай калыптыр. Анан эле келди, анан айттым, жигит чыдайсыңбы? Байке чыдаймын деди. Уже муну кыйын экен дейт. Уже чыдаш кыйын экен дейт. Келди, жараткан амир менен 10 күн массаж кылдык. Бир эле көрдүк, мына Кудайга шүгүр. Азыр чуркап жүрөт. Өткөндө бир келип кетти, ыраазычылыгын билдирип кетти. Анан дагы бирөөсү 13 жыл мурун келиптир мага куяң менен көлдөн. Көлдөн келип, мына могу апрелде, майда келип кетишти. Ошо жеңесинин бутундан кайрып алыптыр, ошол алып келиптир. 13 жыл болбойт дейт, силерге көтөрүп келген мен дейт. Доктурга операция кылабыз дешкен дейт. Анан ушул силерге келгенде дейт, мына жараткан амир мен дейт, 13 жылдан бери Кудайга шүгүр. Оору кармаган жок дейт. Оору кармаган жок дейт. Бул мына көбүнчөсү ушул адам баласынын өзүнүн ниетинен, өзүнүн жаратканга жалбарып, өзү сыйынып, канчалык тилек кылса, канчалык өзү ниетин коюп келсе, ошондо шифа табат да булар. Мындан сырткары сиз 3 ооруга токтолбодуңузбу? Мындан сырткары дагы сиз айыктыра алган, сиздин алыңыз жеткен кайсыл оорулардын түрү? Эми биздики мына көбүнчөсү жанагы дыс балдарды, кичинекей балдарды ымыркайларды эмдейбиз, жүрөгүн көтөрөбүз. Кээ бирөө келет, түнү менен уктабай чыгып атат, ыйлап чыгып атат деп коркуп, алардын жүрөгүн көтөрөбүз. Кээ бирөөнүн ичи буралып калат, киндик буралып калат. Аны көбүнчө биле бербейт. Киндик буралганда кээ бирөө айтат, түн ичинде бир чаңырып ыйлап атат дейт. Ошондо келгенде биз жараткан амир менен кармаган эле бизге белги берилет. Адамдын кайсы жери ооруп атканы. Ошондой болот. Андан кийин биз дагы жанагы боюнан козголгон келиндер келет. Боюнан көтөрөбүз. Өткөндө мына жакында келди бир келин учкун конушунан. Боюнан козголуптур. Бул баласы ойноп жүрүп баягы ата-энесине айтпай кетип калган экен да. Ошондон катуу коркуп, өзү стресс алган экен. Ошондон ошо нагрузка болуп калган экен. Анан ошо келгенде 3 күн көтөрүп бердим. Жараткан амир менен Кудайга шүгүр шифа тапты. Анан төрөр алдына келди, бала ушу туура эмес туруп калыптыр дейт. Көтөнүмө туруп калыптыр дейт. Ошол келди, жараткан амир менен баланы ордуна келип эметпеди, козгоп берди. Кудайга шүгүр. Эч кандай кесири жок, жараткан амир менен өз күчү менен өзү төрөптүр. Абдан жакшы. Мына ушул 25 жыл болуп калды деп едиңиз, анан айтсаңыз, мына ушул касиет сизге кимден өткөн? Бул касиеттин алгачкы белгилери кандай башталган сизге? Кимден өтүп, эмне болуп, кимди дарыладыңыз эле алгач? Бул касиет эң биринчиден бул бизде тайнебиз колунда көбөстүк, тайнебизден. Бул киши Союз кезинде 80 жылдан бери намаз окуган киши болчу. Анан ошол кишинин мен кызыктырганы, бешин намазын окутканда парданын баарын жаап, эшикти бекитип алып намаз окучу. Анткени Союз кезинде өзүңөр билесиңер, намаз окуу өтө тыюу салынган. Ошол кишини мен намаз окуганда жана саждага рукукка турган баары аябай кызыктырчу. Анан ошол тайнебиздин ушу намаз окуганда жайым жанында отурчумун. Өзүндө баягы бул тайнебиз өзү ушу кичинекей ымыркайларды кармап, жүрөгүн көтөрүп, ошондой эмдеп домдоп койчу да. Анан орозо кармачу. Ал Союз үчүн орозо кармаш кыйын болчу. Бир күнү анан отурсак айтат, балам бутум ооруп атат, карап койсуңбу деди. Анан илгеркилер билесиңер, маастын ичинде өзүнө чүпүрөк менен чулгоолоп алган анан носки. Бутун чечип карасам, силерге калпмак үчүн кырсөөктүн капталында
3 кара таш туруптур бутунда. Ошол кара таш этине чейин кирип кетиптир. Анан ошону таң калып сурадым да, тайне бул эмне, ташты эмнеге байладыңыз десем, балам унутуп калыптырмын, 3 күндөн бери коюлганын унутуп калыптырмын дейт. Бул таш дейт балам, орозунун касиети силер биле бербейсиңер да дейт. Бул биз деген баягы заман жакшы кезинде, заман жаман кезинде, кыйын кезинде биз ороз кармаганда дейт. Ошол 7 кара ташты байлаганда дейт бутка. Баягы таш муздак да, сөөккө тийгенде дейт, адамды суусатпайт дейт. Мына илгеркилер кыйынын эч кандай илим жок, билим жок, бирок касиет болгон. Ошол таш кадимкидей сөөккө тийгенде муздатып адамды суусатпайт экен. Мына ошондо таң калганбыз. Анан бул касиетти качан мен муну 24 жашыбызда кабыл алдык. Анткени эми азыр баарын айтсам көбүнчө ишене бербейт. Негизи касиет келгенде биз кадимкидей көтөрүлчүбүз, жатканда жерден көтөрүлүп турчубуз. Анан өзү да коркчубуз, анткени бала кез биздин убакта негизи Союз кезинде өзүңөр билесиңер, жанагы атеист деп аябай үйрөтүп, бир чети коркконбуз. Бул эмне болду экен, бул кандай болуп атат деп. Анан моюнга албай жүрдүк, акыры өзү оорудук, катуу оорудук. Ошондо да аян берилгенде анан кабыл алдык. Кабыл алганда биздики тайнемде болуп, биз дагы кичинекей ымыркайлардан баштадык. Жанагындай ыйлап келгендерин, уктабай келгендерин акырын кармап, ошону менен жараткан амиримен ошондой элгере баштадык. Бул касиет ушул тай жабыздан келген. Тай жабыздан келген. Өзүнүн чоң аталар дагы кыйын сыныкчы болгон экен. Азыр сураштыра келсек, ошо чоң аталар да сыныкчылар болгон экен. Алар да эл көрүп, эми мындай да илгеркилерде эл көргөндө Союз кезинде буларды кысым кылышкан, туура кабыл алган эмес. Биздики кыргыздар алмыздактан бери тамыр кармап, ошол тамыр аркылуу дарылап келишкен. Анткени илим да болгон эмес, билим да болгон эмес. Жараткан Алланын берген касиети жүрөктө нур касиет болгон. Кыргыз эли ошо менен уланып, ушул жылга, ушул убакка чейин келип отурат. Ооба. Анан мына ушул убакыттын өтүшү, азыр баягы 21-кылым дебиз, мурда сиз билесиз да баягы оорулардан ич оору, тиш оору эле болгон дешет го. Анан бүгүнкү күндө оорунун дагы аябай түрлөрү дагы көп. Анан дарылоонун дагы түрлөрү көп деп дагы койсок болот. Ар ким ар кайсы нерсени чыгарып, мындан айгасың, мындан муну ичсең жеңилдейсиң деген рекламалар да көп. Аны дагы моюнга алышыбыз керек. Анан сиз мына ушул жылдардын алкагында убакыттын өтүшү менен эмнени байкап атасыз? Кандай элде кандай баягы руханий жактан болобу, же болбосо кандайдыр бир ден соолук жагынан болобу? Эмне жарды болуп атат? Эмнеге биз суусап турабыз сиздин оюңузча? Бул азыр силер айткандай тезинен медицина өтө күчөп атат. Мисалы жанагындай сетевиктер да бар, чөп менен дарылагандар бар, жанагы иглотерапия дегендер бар. Толтура багыты бар. Бирок ооруну туура диагноз коюп дарылабаса, ооруну сакайтыш кыйыныраак. Кээ бирөө ошо туура эмес диагноз коюлуп, же болбосо кээ бирөөнүн жана иммуний система деп коет, адамдын иммунитети. Бизде ошол ден соолукту сактаган иммунитет. Ошол иммунитет ылдыйлап кеткенде дене оору менен күрөшө албай калат кадимкидей. Анан көбүнчөсү эле анан мен башым ооруйт десе эле жанагындай дарыны прилагать этет. Бирок аны прилагать эткенден биринчи ошону толук кандуу изилдеш керек. Эмнеден кеткен, кандай болгон. Негизи эле оорунун биздин Кыргызстан илгерки ата бабабыздын баары айткан туура да, эки эле оору бар. Ысыктан анан сууктан. Ошонун баары сууктан келип, жанагы нервтин баарын кысып салып атат. Нервтен кетет. Медициналар айтат, болезнь от нервов дейт. Бул оорунун баары ошо нервке келип такалат, адамдыкы. Мисалы Кытайда көбүнчөсүн жанагы любой ооруну бир гана онкология болезнь менен жанагы тери оорусун массаж жолу менен дарылабайт, калган оорунун баарын массаж жолу менен дарылашат. Булар биринчиден. Анан экинчиден чөп дарыдан тамырын кармап берет, ысык суук деп. Анткени эмне үчүн булар биринчи массаж кылат? Анткени нерв тамыр менен кан тамыр кысылып калат. Адам баласына кан тамыр кысылгандан кийин адамда уйку жок, тынчтык жок. Экинчиден кан тамырлар буулгандан кийин адам уже тамакка табити тартпайт. Тамактан качып эле анан ошондон иммунитет ылдыйлай баштайт. Анткени биздин организмде керектүү компоненттер уже тамактан келет. Ошон үчүн тамак ичпегенден уже башталат оору. Экинчиден азыркы заманда мындай да. Азыркы биздин убакта эт жеп, таза натуралдык баягы өзүнүн максым, кымыз, бозо деген, бозону дагы кээ бирөө туура эмес түшүнөт. Ал эмеде Куранда арам деп айтылат. Эми анын түрлөрү көп.
ошо улуттук суусундук, бул улуттук суусундук. Таза тамактын жоктугунан азыр көбү ооруп атат. Мисалы өзүң көрүп атасың, көчөдө тамактар, шаурма, гамбургер, мунун баары эми таза эт эмес, бүт сырттан келген эттер. Булар организмге керектүү компонент буларда жок. Бул жөн эле курсакты тойгузат, ашказан дыңкытып коет. Анан экинчиден жанагы аз жаштар көбүнчө энергетик ичип атышат. Энергетик. Ошо энергетик ичкенде бул адамдын денеде керектүү жанагы компоненттерин баарын жокко чыгарып таштайт. Жүрөккө нагрузка келтирет. Бөйрөк ооруган баары ошонун. Бул билинбей эле жанагы кан тамырларына доо кетирип коет. Көбүнчөсү биле бербейт. Анан ошонун көбүнчөсү ооруган ошону. Демек, оорулардын баардыгы мына ушул кан тамырлардан башталат турбайбы? Кан тамырдан, нерв тамырдан кетет көбүнчөсүнүкү. Анан ошол келгенде, мисалы көбүнчөсү келет, башым ооруп атат, башым айланып атат. Эми ошону караганда астахандроз, нерв тамыры кысылып калган, мээге кислород поступать этпей калгандан. Анан бизге келгенде ошо массажер менен астахандроз жетиңи массаж кылабыз, анан көбүнчөсү ошондон сүйүнүп кетишет. Кадимкидей жеңилдеп, уйкум тынч болуп калды, башым айланбай калды дейт. Кээ бирөө жана давление бар ошону. Анткени башка кислород поступать этпей калат. Жанагы атлант деп коет моюнда. Мээге кышкылык келген 2 канал бар. Ошолор жабылып калат. Анан көбүнчөсүнүн зрениясы кетип, көз жакшы көрбөй калат. Кээде туруп кулакта шум болуп калат дейт көбүнчөсү. Баары ошонун. А бизге келгенде ошо тамыр аркылуу баарын билип кылдаттык менен. Анан биз ошону массаж менен айтабыз. 7 күн келесиң же 10 күн келесиң деп. Мисалы оорулар болсо 10 күндө. 10 күндө. Анан кийин ушунда жараткан биринен шифа тап кетишет. Мисалы мындай азыркы жаштар көбү келет, бизге келет. Анан 3 күн мындан көрүнөм, шифа болбосо тиги барам дешет. Башында эле ниети туура эмес. Ниети туура эмес келет. Негизи булар да больница барабы бизге келип шифа таппайт. Анткени булардын ою бир жерде эмес. Ниети туура эмес. Анткени мисалы мен айтып атпайм, бизге келгенде айтам, 3-4 күн дененин побочный оору берилет, чыдасаң ооруну жеңебиз деп. Анан булар именно ошол 3-4 күн оору козголуп аткандан кийин качып кетип атышат. Качып кетишет. Сабырсыз болуп атат азыркы жаштар. Көтөрө албайбыз. Өтө жеңил. Анан жана нерв өтө жукка болуп атат азыркы заманда. Өзүң байкап атасыңар, азыр өтө жукка болуп атат. Сабырдуулук жок. Ушул негизи адам баласы ниети түз болуп өзү. Ушунча ниет, ой тилек менен келсе шифадан баттабайт. Анткени жада калса жанагындай өтө оору болсо дагы жараткан жалбыроо тилек кылса шифа бат табылат. Шифа табылат. Бизден болобу, медицинадан болобу, жанагы фитотерапия болобу чөптөн. Ошолордон шифа табат. Бир жолу мына бир ситуация болду. Бир биз менен чогуу иштеген байка эле чөп менен дары жасайт. Чөп менен дары жасайт. Анан бир эже келди миома менен. Медицинаны билесиңер, миоманы алат. Алат, аны удаление кылат. Бирок ошону эми элестетип, анализдеп көрсөк, миоманы алганда тамыр калат. Тамыры калат. Мисалы бакыт кылсак тамыры калат, ал кайра өсөт. Медицинада, элдик медицинада ошол чөп дары алгандар көрсө, ошол миомага 2 тамыр келет. Бирөөсү нерв тамыр, бирөө кан тамыр. Миома ошо менен азыктан ошо менен чоңоет. Элдик дарыгерлерде ошо чөп дары менен дарылагандарда болгону 2 тамырды кургатып салат, болду. 2 тамырды. Баягы демек өспөй калат. Азыкка келип, баягы миоманы азыктандырган. Ошон үчүн болду, 2 тамыры кургап калат, болду. Ошол эже келди, анан ошол байкеден дарысын алдыртып, мен ичиртим, өзүбүз текшертип, миомадан жумурткандай чоңоюп кеттир. Срочно алдырт деди. 53-тө кече болчу көлдөн келген. Десе анан ал билем дейт, аны алдырткан далайын көрдүк дейт, кайра кармап эле кыйналып атышканын дейт. Анан ушу народный бизге келиптир, элдик дарыгерге. Биз ошону чөп дарыны берип, ошону текшерип көрдүк. Анан ошол биздин дарыны ичкенде, бир где-то 15-18 күн ичет. Андан кийин барыптыр доктурга, бир 20 күн барып, үзгөчсү аябай кичирейип калыптыр, жок кургап калыптыр. Врачтар айттыр, уже айыгыптырсың, болду. Эгер кааласаң дарыдан да бир кийин профилактикалык бир ичип кой, Кудайга шүгүр дептир. Мына айырмабыз ошону биздики. Медицина операция кылып алат, а биз жанагындай шарт менен жанагы чөп дарылар менен дарылаганда ошону күйгүзүп жок кылат. Айырмасы ошону. Ошон үчүн ниет, тилек туура болсо, адам баласы любой оорудан суу менен болсо айыгып кетет. Эмне үчүн жана илгеркилер биздин ата-тегибиздер сууну окуп, сууну ичирген. Суу, адамдын жашоосу да суу, шифасы да суу. Жанагы эмне үчүн жанагы кээ бирөөнү окуп салат, кээ бирөөнү унутуп салат деп не айтышпы? Суу менен окушат, суу берет. Денедеги бардык нерсени суу тазалайт. Анткени мына өзүңөр көрүп атасыңар, Япониядан бир илимдүү адам
эки стакан сууну коюп, бирөөсүнө жаман сөздөрдүн баарын айтып, экинчисине жакшы сөздөр айткан экен, тиги негативдеги суу уже тунарып, өзү киргил тартып калган. ооба. Мына, бул адамдын негативи. Ошон үчүн суу тазалайт. Эмне үчүн доктурлар деле айтат, температура болгондо колуңан келчи суу ичкен. Суу ичкен. Бул биз деген өзүбүз 65% суудан турабыз негизи. Ошон үчүн негизи колдон келсе суу көбүрөөк ичип, денени канды коюлатпаган аракет кылыш керек. Кан коюлап калат, кыймыл аз болот, ошондон кан коюлат, анан жанагы жүрөккө стенокардия, гипертония бүт бар ошондон кетип атат. Ошон үчүн кыймыл аз. Анткени эмне азыр өзүңөр билесиң, жетишкен заман бүт бар техника. Кенде жерге чыксак деле унагып отурабыз. Басуу жок, велосипед тебе деген атшанда мындай чыгып прогулка жок. Чыгабыз, такси кармайбыз, кетебиз. Басуу жок. Кичинекей жер болсо такси. Ошон үчүн айтар элем адамдарга көбүрөөк басып, таза абага чыгып, тамакты туура ичсек, негизи көбүнчөсү колдон келсе кайнатып ичсе жакшы да. Анткени биз баягы көнгөнбүз да, куурулган тамак жейбиз, майлуу жейбиз. Анан ачууну мисалы мурда кийин жейсе бир жөн. Анан кээ бирөө анан ачуу жеш керек, ачуу жей алышат. Ал туура эмес. Анткени кээ бирөөнүн ашказанда жара болуп калат, кээ биринде жанагындай язва болуп калат. Ошону билип туруп анан жеш керек. Анан өзүң кыйнап ооруну күчөтүп аласың. Ошон үчүн айтар элем да, туура тамактануу керек. Анан эшикке чыгып дем алыш керек. Жанагындай таза абага. Биз болор нерсени нервди колото беребиз. Нервди сакташ керек. Нервди жукка биздики. Ошон үчүн айтам, ошо таза аба көп чыгып, прогулка кылыш керек да. Ушул жерден суроо пайда болду. Балким бизди көрүп аткан замандаштарыбыз кайсыл оорулар сизге барбай эле коюшу керек? Мисалы мага келет жана ичи оорулар, мисалы боорум ооруп атат, жүрөгүм ооруп атат деп, жанагы азыр боордун көп оорусу болот го, бөйрөктө жанагы кан алмашуу кылып нөт, ошолор келет. Бирок мен аны ачыгын эле айтам, колуман келбейт, дарылай албайм. Мен только жанагы айткан ооруларды эле массаж менен дарылайбыз. Ички опущение болуп жана ички органдар ылдыйлаган болсо, аны көтөрүп беребиз. Кудайга шүгүр. Жанагы көбүнчө да төрөгөн келиндер келет. Алар көбүнчө жанагы эми көбүрөө туура эмес ойлойт, бирок дарылаш керек да. Анткени жанагы трубкалардын баары жабылып калат, спайка болуп калат. Доктурдан үйлөткөндө бул чел кабык да, үйлөткөндөн кайра жабышып калат. Биз биотокты өткөзүп, ошолордун каналдарын ачып беребиз. Ошону жараткан амир менен жана төрөгөндөр бар, Кудайга шүгүр, бар. Анан жүрөк түшкөндөн да болот. Жүрөк түшкөн, кээ бирөө жүрөк түшкөндөн кандай болсун тигүү дейт. Анткени жүрөк түшкөндөн кийин, жүрөк түшкөндөн ошол келин өзү коркуч сезими бирдемеден чоочуп тигүү кылат. Ошондо бойдон козголуп калат, бойдон түшүп калат. Ошонун көбүнчөсүн этибар алышпайт. Ооба, жүрөк түшүүдөн ар кандай чоң оорулар да пайда болуп калышы мүмкүн экен чын эле. Жүрөк оорууда мына эпилепсия пайда болуп атат. Азыр көп келип атат. Ушу жүрөгү катуу бирденчесине катуу чоочуп, ушу коруп калды эле. Азыр эми ушуна бир катуу чоочуганда дейт, денеси калтырап, тырышып жатып калып атат. Азыр жашоодо өзү өтө сүйүнүп же болбосо өтө коркуп да кереги жок болуп калды. Азыр эми жанагы көбүнчөсү телевизордон өзүн жүргөн жүргөндөр бар. Жанагындай бир мультиктерди көрүшөт, кичинекей балдар азыр ооба. Бул ата-эне кээде өзүлөрүнөн кетип калат. Мисалы жанагы балдарын залга коюп коюп, кичинекей балдарын, анан телевизорду коюп берип коет. Телевизордо актырын койгом, анан тигинткем дейт. Анан ошол койгонду алыш эчтеке эмес. Ортодон жана реклама чыга калат, катуу үн менен. Ошондон бакырып чоочугандар көп, жыгылгандар көп. Ошон үчүн айтар элем, баланы кароосуз калтырбак. Баланы кароосуз. Анткени кичинекей баланын жүрөгү суу болот. Ордунда эметиле элек. Ошон үчүн ошону сактаныш керек. Анткени көбүнчөсү этибар албайт, анан түнү кыйналып чыкканда анан издеп чуркашат, кайда барсак, эмне кылсак деп. Кээ бирөө доктурга алып барат. Доктурга алып барганда доктурлар эми аны биле бербейт. Анан жана успокаивающий, обезболивающий берип коет. Бизге келин тамырын кармап билебиз, сразу эле билебиз. Же болбосо жана түнү чыркырап ыйлап чыкты дейт. Келгени кармасак дейсиң, могу баланын ичи буралып калган болот. Анткени көбүнчөсү биле бербейт. Кээде баланы өйдө мындай колдон көтөргөндө киндиги ачык болуп калат. Билбейт, ошону шамалдап калат. Ошондон анан көбүнчөсү ошо ооруган ошонун. Анан келгенде биз ошону тамыры кармап, аныктап, анан дарылап беребиз. Ошондон анан ооруну күчөтүп, ырбатып, анан уже баспай калышат көбүнчөсү. Демек, ардактуу замандаштар, ушул жерден ниетти түз коюп, жашоого болгон көз карашты оңдоп, эң негизгиси бардыгы баягы жараткан Алладан экенине
ишеничибиз зарыл экен. Бүгүнкү подкаст ден соолук тууралуу болду. Табылдагай, сизге ыраазычылык билдирем. Ар дайым аман болуңуз, бар болуңуз. Эгерде сизди көрүүчүлөр балким издеп калган болсо, номериңизди калтыра кетели. Ар дайым иш күндөрүңүз кандай болот ошондо? Иш күн биздики 1-күнөн 6-күнгө чейин кабыл алабыз, көрөбүз. Бизге WhatsApp'тан кайрылса, биз ошо суроолорго жооп беребиз. Анан көбүнчөсү жанагы Instagram'дан, көбүнчөсү жанагы Telegram'дан жазат экен. Мен аларды караганга убактым жок. Анан ошо өзүм көрүүчүлөрүм айтат элем, WhatsApp'тан кайрылсаңыздар. Анткени күнүнө жок дегенде бир 1000 адам чалат. Бир 200 адам WhatsApp'тан жазат. Мен ошону эстеп да кала алдым, жетишпей калып атам. Анткени мен жалгыз өзүмүн, жардамчым бар. Бирок все равно ошентсе деле WhatsApp'тан кайрылса жакшы болот эле. Анткени мен жооп бергенге эле жакшы. Анткени мен Instagram, Telegram'дан издешим кыйыныраак болуп калат. Анткени айтып атпайбыз, биз жана оорулар көп болуп, биз жетишпей калабыз. Жетишпей калабыз, кечинде да жана кыдырып кетебиз. Ошон үчүн суранар элек, WhatsApp'тан кайрылсаңыздар, анан ошону оңула сизге таштап кетебиз. Рахмат, ардактуу замандаштар, биз менен чогуу болгон жалпы телегөрүүчүлөрүбүзгө ыраазычылык билдиребиз. Усубалиева подкаст YouTube каналына катталып, өзүңүздүн оюңузду калтырып кетсеңиз болот. Комментарийге жаза кетиңиз, ардактуу замандаш. Кайрадан биз сиздердин ар дайым көрүшүүгө даярбыз. Кайрадан эмки подкасттан жолугушканча жакшы калыңыздар. Кызматта Жанна Усубалиева, кайрадан көрүшкөнчө.